Салам достор, сиздерде кан басымдын жогорулашы же төмөндөшү бар болгон болсо, анда бул пост сиздер үчүн себептегенде бүгүн биз сиздер менен биргеликте эле дал ушул хиджаманын кан басымга тийгизген таасири туурасында сүйлөшөбүз. Кеттик анда. Саламатсызбы, саламатсыз, кандайсыз, жакшысызбы? Отуруңуз. Мынакей достор, дал ушул кан басым туурасында 15 жылдык стажысы бар атайын дал ушул хиджама жасап жүргөн адист Акимова Тинатин сиздерге айтып бермекчи. Деги Тинатин айтсаңыз, ушул хиджаманын кан басымга таасири кандай? Хиджама бул баардык ооруга абдан жакшы таасирин берет. Ошол учурда биз бүгүнкү темабызга байланыштуу бул кан басымдуулук болуп аткан экен. Кан басымдуулук учурда жасаганда канды тазалайт, токсиндер, шлактар, ошол эле учурда кан тамырдагы тромбдордон тазалап, уктап калган нервтерди оготот, булчуңдарды жумшартат дагы, организмге абдан жакшы таасирин берет, кан басымдуулукту төмөндөтөт. Ошол эле учурда кан басымдуулук төмөн кестеде жасаганда нормалдаштырат. Ар бир оорудун өзүнүн өлчөмү бар, эрежеси бар, чектелүү бир өлчөмдө гана кан алыныш керек. Ошол эреже менен жасаганда гана биз жакшы жыйынтык ала алабыз.